Ассаламу алейкум достор. Бул видеодо жашооңузга жардамы тие турган жөнөкөй, бирок пайдалуу 10 эреже тууралуу угасыздар. Мүмкүн дал ушул 10 кеңеш сизге жашооңузду өзгөртүүгө жардам берер. Бул кеңештерди финансылык абалы $100 миллиард ашык болгон дүйнөнүн эң бай адамдарынын бири Уоррен Баффет айтып берет. Эскертүү: төмөндө айтылчу маалыматтар биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Бул маалыматтар Уоррен Баффеттин берген кеңештери. Пайдалуусун алып, эгер зыяны бар болсо таштайсыздар деп ишенебиз. Билип ал каналы тартуулайт. Уоррен Баффет жана анын ийгилигинин 10 эрежеси. Биринчи эреже: өз чыгыңызды табыңыз. Жөн гана өзүңүздүн жөндөмүңүздү табышыңыз керек. Менин абдан жолум болгон. Анткени мен өз жөндөмдүүлүгүмдү 17 жашымда көрө алганмын. Бактыга жараша менин балдарым да өз жөндөмдүүлүктөрүн таба алышты. Балдарымдын бири фермердик жумуш менен алектенет. Башка балам болсо музыка тармагын жактырат. Жана балдарымдын баары кайрымдуулук менен алектенгенди жактырышат. Эгер сиз жөндөмүңүздү тапкан болсоңуз, жашоодо жолум болду деп эсептей бериңиз. Бирок жөндөмүңүздү биринчи эле жумушуңуздан көрө албайсыз. Мен студенттерге мынтип айтып келем. Ушундай бир жумушка орношкула, байлыгыңар көбөйүп, өтө байып кетсеңер да ошол жумушту таштабай турган болгула. Эгер азыркы алып жаткан айлыгыңыздан 2 эсе көп айлык алсам бактылуу болуп кетем деп ойлосоңуз, адашасыз. Сиз өзүңүзгө жаккан жумушуңузду табышыңыз керек жана анын үстүндө иштешиңиз керек. Эгер көп акча алсаңыз эле жашоодогу бардык суроолорго жооп берет десеңиз, анда да адашасыз. Эгер ойлогон оюңуздун баары эле кантип акча тапсам болот деген суроонун айланасында болсо, демек сиз өз сүйгөн жумушуңуз менен алек эмессиз. Баса, сиз кандай жумушта жөндөмдүүсүз? Комментарийге жазып кетиңиз. Экинчи эреже: адамдарды кызматка туура кабыл алгыла. Кызматка алынып жаткан адамда төмөнкү 3 сапат болушу керек: берилгендик, акылдуулук жана энергия. Эгер кызматка кабыл алынып жаткан адамда жогоруда аталган сапаттардын биринчиси жок болсо, анда калган экөөнүн бар же жоктугу мааниге ээ болбой калат. Эгер адам жумушун берилип аткарбаса, ал канчалык өзүн акылдуумун, энергиялуумун дебесин, анда ал адам же келесоо же жалкоо. Үчүнчү эреже: айланадагы адамдардын ою тынчыңызды кетирбесин. Кимдир бирөө менин оюм менен макул болбосо, мен ага тынчсызданбайм. Башкысы, мен факттарды билем. Мен көп нерсени билбейм жана мындай тынчсыздануулардан өзүмдү алыс кармайм. Мен өз чөйрөмдүн компетенциясын карманам. Том Уотсон мынтип айткан: мен гений эмесмин, мен тек гана айрым пункттарда гана акылдуумун жана ошол пункттардын чегинде калууга аракет кылам. Мен да ошол сыяктуу өзүмдүн пункттарымдын айланасында калууга аракет кылам. Эгер кимдир бирөө менин ката кылганымды айтып жаткан болсо, бул мага көйгөй эмес. Мен жөн гана факттарга караңыздар деп айтам. Мен оюмча, бул нерсе өтө жогорку IQ деңгээлинен жана университетте кошумча курстарга окугандан да маанилүүрөөк. Сизге эмоционалдык стабилдүүлүк керек. Төртүнчү эреже: окуңуздар жана дагы бир жолу окуңуздар. Мен жөн гана окуйм жана окуйм. Мен күнүнө 6 саатка чейин окуйм. Азыр жаш убагымдагыдай окуй албай калдым, бирок күн сайын чыкчуу 5 газетаны окуйм, бир канча журналдарды окуйм, отчеттук документтерди окуйм, жылдык отчетторду жана башка көптөгөн материалдарды окуйм. 5-чи эреже: коопсуздук эрежесин сактаңыздар. Коопсуздук эрежеси тууралуу маанилүү сабак. Эгер көпүрө аркылуу 10 тоннадан ашык салмактагы унаага өтүүгө тыюу салынса, анда салмагы 9 тонна 900 кг болгон унаа менен ал көпүрө аркылуу жүрүүгө болбойт. Мындай учурда сиз көпүрөдөн ийгиликтүү өтүүңүзгө өзүңүздө күмөн санап каласыз. Андан көрө дагы бир аз жүрүп, лимити 20 тонна болгон көпүрөдөн өтүңүз. 6-чы эреже: атаандаштык артыкчылыгын сактаңыз. Капитализм табият ушундай, адамдар келип сенин ишиңди колуңдан алып кетет. Эгер мен телевизор сатсам, менин телевизорумдан мыкты болгон телевизорлорун сатам деген ондогон адамдар чыгат. Эгер менин рестораным болсо, анда менин ресторанымдын менюсун көчүрүп алган. Машина токтотуучу жайларында меникине караганда кеңейтип койгон. Жада калса, менин башка ашпозчуму кызыктырып, өзүнө тартып алган адамдар да кезигет. Сиздин жумушуңуз бекем, атаандаштыкка чыдай ала турган болуш үчүн эмне кылуу керек? Албетте, ал үчүн өндүрүштөгү чыгачаларды минималдаштыруу зарыл. Бирок кээде жөн гана талант жетиштүү болуп калат. Эгер сиз бокс боюнча оор салмактагы чемпион болсоңуз, жана сиз ар бир атаандаштыгыңызды нокаутка кетирип жаткан болсоңуз, анда сизде атаандаштык артыкчылыгы бар экен. Эгер Стивен Билбек болсоңуз жана мыкты фильмдерди тарткан болсоңуз,
анда сизге тез эле атаандаштар пайда болот жана алар качан сиз өз жумушуңуз менен гана алек болуп калганга чейин атаандаштык жарата беришет. Атаандаштык бул өтө маанилүү экономикалык баалуулук. 7-эреже. Күн тартибиңизди өзүңүзгө карата түзүңүз. Менин күн тартибим сиздерди таң калтырса керек. Анткени ал өтө эле структуралык жактан начар. Менин күн тартибимде жумуш боюнча жолугушуулар жок. Мен жолугушууларды жактырбайм. Мен көп окуйм. Мен тезирээк окуганды каалайт элем, бирок ансыз деле мен көп окуйм. Компания өзүнөн өзү башкарыла берет. Менин алдымда болгону капиталдарды бөлүштүрүү тапшырмасы гана турат. Ошондуктан мен ушул нерсени гана башыма сактайм. Мен бардык жумуш сааттары менен пландалган күн тартибин жактырбайм. Биз өзүбүзгө жаккан нерселерди кылабыз. Анткени өзүбүз ошол нерселерди каалайбыз. Мына ошол сыяктуу адамдарды да өзүбүз тандайбыз. Мен ойлойм, мындай кылуу менен сиз максималдуу даражада продуктивдүү боло аласыз. 8-эреже. Атаандаштык жөнүндө унутпаңыздар. Тарыхты карай турган болсок, бизнести эмне өлтүргөн? Мен башка бирөөнүн катасын үйрөнгөндү, андан сабак алганды жактырам. Бизнести жок кыла турчу эң кооптуу нерселердин бири өзүнө өзү ыраазы болуу. Жумушту берилип аткарууну токтотуу. Сиз жумуш үстүндө эч токтобой иштешиңиз керек. Анткени артыңызда атаандаштарыңыз кууп келүүдө. Ар дайым алдыга карай аракет жасоо керек. Эгер сизде Coca-Cola сыяктуу мыкты бизнесиңиз болсо, сиздин жумушта бошоңдооңуздун ыктымалдуулугу жогору. Бирок мен Coca-Cola'дан бул сапатты көргөн жокмун. Бул маанилүү учур. Учурда алардын сатуу көлөмү 1,8 миллиардты түзсө да, аларда сатуу көлөмү 10ду түзгөн учурдагыдай атаандаштык бар. Бул өз бизнеси тууралуу дайыма ойлонууну талап кылат. Бул эртең бүгүнкүгө караганда жакшы болот деген ишеним. Болгону ушул сапаттарды компаниянын бардык бөлүмүнө жайылтуу керек. 9-эреже. Башкалардан үйрөнүңүз. Мен 11 жашымда инвестиция салып баштаганмын. Мен коомдук китепканадагы фонддук биржа жана инвестиция салуу боюнча бардык китептерди окуп чыкканмын. Бул кызыктыруучу нерсе. Бирок бул кылып жатканым кирешелүүбү аны билген эмесмин. Ошол убакта мен Бен Грэхэмдин Акылдуу инвестор деген китебин окуп чыкканмын жана ал китеп көптөгөн нерселерде менин көзүмдү ачкан. Бен Грэхэм жаш маалында өзү суктанган адамдарга байкоо жүргүзгөн жана өзүнө мен да башкалардын мага суктанышын каалайм деп айткан. Алар өздөрүн алып жүргөндөй мен да өзүмдү алып жүрсөм эмнеге болбосун деген жана кийинчерээк өзү суктанган адамдардай болуп өзүн алып жүрсө болоорун түшүнгөн. 10-эреже. Кемчиликсиз сүйүү бергиле. Мен алган мыкты сабактарымдын көпчүлүгүн атамдан үйрөнгөнмүн. Мага ар кандай формада сабактарды берер эле. Чынында кантип жашашты мага атам үйрөттү. Ал сабактарды өзүнүн мисалына көрсөтөр эле. Мен алган эң мыкты сабак кемчиликсиз сүйүүнүн күчүн таануу болду. Жер жүзүндө сүйүүдөн күчтүүрөөк нерсе жок болсо керек. Эгер сен ушундай кемчиликсиз сүйө алсаң, бул нерсе сени узакка чейин алып баруусу мүмкүн. Мен оюмча, ар бир ата-эне ушул билимди баласына жаштайынан үйрөтсө, анда бул билимдер баланын мыкты адам болуп жетилишине жардам берет. Достор, эгер видео сиздерге жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Биздин Билип ал каналыбызга катталыңыздар. Анан албетте лайк басканды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолукканча аман болуңуздар.